Арбаңыздар, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн силер менен кыргыз тилинен кептин стилдери тууралуу сөз кылууну туура таптым. Сүйлөшүү чөйрөсү ар түрдүү болгондуктан пикир алышуунун ыкмалары дагы ар түрдүү болот балдар. Мына ошого карап туруп биз кепти бир нече стилдерге бөлөбүз. Негизинен стиль деген эмне? Стиль латын сөзү, кыргызча бул жазуу куралы дегенди түшүндүрөт. Ал коомдук турмуштун баардык жактарын тейлөөчү жалпы элдик тилдин же адабий тилдин ар түрдүүлүгү. Стиль кептин түзүлүшүндөгү жана сөздөрдү колдонуудагы, баяндоодогу өзгөчөлүктөрү же жазуучунун же адабий чыгарманын тилине мүнөздүү болгон тил каражаттарын пайдалануу ыкмалары болуп эсептелинет. Ошондой эле балдар, стилистика деген термин бар. Бул стилистика тилдеги көрүнүштөрдү мааниси жана көркөмдүүлүгү жагынан кылдат карап, ой пикирди даана, так, көрүктүү кылып берүүдө, сөздөрдү өз орду менен маанисин бузбай сөз айкаштарын туура колдонууга үйрөтүүчү илим. Кептин негизги эки стили бар. Оозеки, анан жазма стиль. Коомдук турмуштун ар кандай тармактарында белгилүү бир максатка ылайык колдонулушу менен сүйлөө жана жазма тили бир нече стилдерге бөлүнөт. Мисалы, көркөм чыгармалар булар окурмандарды коммуникативдик жана эстетикалык табиятка тарбияласа, ал эми публицистикалык чыгармалар болсо бул таасир берүүчүлүк мүнөзгө ээ. Ал эми иш кагаздары жана илимий эмгектер болсо бул маалымдоо, кабарлоо, билдирүү милдеттерин өтөйт. Оозеки стиль адамдын күндөлүк турмушунда өз ара пикир алышуу үчүн колдонулат. Көбүнчө бул диалогдук жагдайда ишке ашат. Бул оозеки стилге мүнөздүү белгилер булар интонация жана элестүүлүк, ошондой эле эмоционалдуулук негизги орунда турат. Бул жерде слайдтан мисалдарды көрүп турасыңар. Токтотуп бир сыйра карап дагы маалыматты тереңдетип алсаңар болот. Жазма стиль бул 4кө бөлүнөт. Муну баарыңар жакшы билесиңер. Көркөм стиль, илимий, публицистикалык жана иш кагаздар стили болуп. Көркөм стиль бул образдуулук, эмоционалдуулук, экспрессивдүүлүк касиеттерге ээ. Көбүнчө көркөм чыгармаларга мүнөздүү функционалдык стилдердин бири. Көркөм чыгармаларга ыр, аңгеме, поэма, повесть, романдар кирет. Мунун максаты окурмандарга, угуучуларга таасир калтыруу үчүн колдонулат бул стиль. Ал үчүн акын жазуучулар белгилүү бир образды сөз аркылуу сүрөттөп, тилдеги көркөм каражаттар, метафора, метонимия, эпитет сыяктуу диалектизм, архаизм, макал лакаптар, фразеологизмдер сыяктуу тил каражаттарын колдонушат. Экинчиси илимий стиль. Илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектин түрлөрү. Ага ачыктык, тактык, далилдүүлүк мүнөздүү. Илимий стилге илим жана техника тармагында жазылган монографиялар, энциклопедиялар, окуу куралдары, рефераттар, кандидаттык диссертациялар, докторлук диссертациялар жана башкалар кирет. Илимий стилдин милдети бул теориялык мааниге ээ маалыматтарды билдирүү, кубулуштардын себебин түшүндүрүү. Ар бир илим тармагында өзүнө таандык атайын терминдер болот. Мисалы, тил илиминен морфология, синтаксис, фонема, морфема, сингармонизм, ассимиляция сыяктуу кетсе, экономика илимине өзүнчө, информатика илимине өзүнчө дегендей мисалдарды карасаңыздар болот. Слайдда көрсөтүлүп турат. Публицистикалык стиль бул учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү, саясий кырдаалдар, мамлекеттик ички жана тышкы байланыштары, анын өсүп өнүгүүсү, калкка толук кандуу маалымат берген чыгарманын түрү болуп эсептелинет. Публицистика бул грек сөзүнөн алынган көпчүлүк дегенди түшүндүрөт. Публицистикалык стилге маданий, массалык, коомдук саясий темада жазылган гезит журналдык макалалар, радио жана телеви кабарлар, үгүт насаат мүнөзүндөгү лекциялар, билдирүүлөр, очерктер, фельетондор мисал боло алат. Бул стилдин негизги милдети коомдук, саясий, маданий, чарбалык ар кыл актуалдуу жаңылыктарды элге жеткирүү, коомчулуктун көңүлүн буруу жана ага таасир этүү. Публицистикалык стилде башка стилдерге мүнөздүү тилдик каражаттар кеңири колдонулгандыгы, көп жактуулугу, татаалдыгы менен айырмаланып, коомдук саясий лексика көбүрөөк орун алат жана ал далилдүү, чыныгы, окууга кызыктуу, көркөм, курч сөз каражаттары менен жазылат. Расмий иштиктүү стиль
Бул кызматка административдик башкаруу иштерине, укуктук мамилелерге тиешелүү иш кагаздарынын даярдалышына колдонула турган стиль. Бул стилге мыйзам маанисиндеги иш кагаздары, мыйзам, устав, жарлык, акт сыяктуу административдик канцелярдык иш кагаздары, буларга буйрук, арыз, кулактандыруу, мүнөздөмө сыяктуу. Ошондой эле дипломатиялык мамилелерге тиешелүү иш кагаздары, келишим, нота, коммунике сыяктуу. Баарын бөлүп көргөздүм. Силер токтотуп слайдты карап жакшылап да түшүнсөңөр болот. Расмий иштиктүү стилдин негизги максаты эмне? Мунун негизги кызыкчылыгы бар тараптардын, мамлекеттин, мекеменин, калктын, бийлик органдарынын иш аракеттерин, макулдашууларын, уюшкандыгын ыраттуулукка келтирүү. Ар бир уюмдун же ишкананын ишмердүүлүгүнө жараша өзүнө ылайык жана зарыл деп эсептелген иш кагаздары бар. Адам баласынын коомго мүчө катары орун алышы дайыма иш кагаздары менен коштолот. Мисалы, ишке жана окууга киргенде арыз жазабыз, иш процессинде акт түзүлөт, кызмат каттарынын текстин даярдайбыз, жумуштун ар кандай кырдаалында отчет жазабыз жана башка иш кагаздарын колдонобуз. Ошондой эле силерге кошумча маалымат катары иш кагаздарын даярдоонун жалпы эрежелеринин негиздери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1995 жылдын 25 августундагы номер 370 Кыргыз Республикасынын башкаруу ишин документациялык камсыздоо боюнча типтүү нускама токтомунда көрсөтүлгөн. Негизги маалымат даректер 31 белгиден турат, бирок ар бир иш кагаздары өздөрүнө мүнөздүү гана белгилерге ээ. Ал эми иш кагаздарынын жазылышы, аткаруучулук өзгөчөлүктөрүнө карабастан бирдей талапка ылайык толтурулушу зарыл. Иш кагаздарына коюлуучу талаптар. Биринчи, иш кагаздарынын аталышынын туура жазылуусу керек. Экинчиси, кайрылуучу мекеменин, жетекчинин кызмат орду жана аты жөнү так туура берилиши керек. Үчүнчүсү, маалыматтын маанисинин кыска, нуска жана толук так жазылуусу. Ашыкча сүрөттөө, көркөмдөө, мактоо сөз каражаттары колдонулбайт. Төртүнчүсү, логикалык ыраттуулугу өз убагында берилиши. Бешинчиси, кыскартылган сөздөрдү колдонууда бирдей адабий норманы сактоо, сөздөрдү тилдик эрежелердин негизинде кыскартуу керек. Алтынчысы, архаизм, тарыхый сөздөр колдонулбайт. Жетинчи, иш кагаздарынын тексти биринчи жактын арыз, тилкат, ал эми үчүнчү жак бул буйрук, жарлык аркылуу берилет. Сегизинчиси, санатооч менен берилген сөздөрдөн кийин зарылдыкка жараша кашаага сандын сөз түрүндө берилиши зарыл. Тогузунчусу, кабыл алынган стандартка ылайыкташылышы керек. Ошондой эле 10-чусу, кол жазманын үлгүлүүлүгү. Жогорудагы мен атап келтирген иш кагаздарга керектүү талаптарды дайыма эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Өмүр баян. Өмүр баян адамдын өзү жөнүндө эркин формада жазылган иш кагазы. Өмүр баян так, туура жазылуусу зарыл. Анда диалект, сөздөргө жана сүрөттөөлөргө өзүн ашыкча мактоого жол берилбейт. Биринчиси иш кагазынын аталышы, экинчиси текст, жазган адамдын аты жөнү, мен деген жактама ататооч менен башталат. Туулган жылы, айы, күнү, жери жазылат жана ата энеси, билими, аскерге баргандыгы жөнүндө дагы маалымат берилет. Акыркы иштеген орду, кызматы, эмгек, сыйлыктары, үй бүлөлүк абалы, дареги жана телефон номери берилиши керек. Мына ушундай тартипте өмүр баян жазылат. Бул слайдда өмүр баяндын үлгүсү берилди. Мына ошол үлгүнү силер слайдты токтотуп алып, жакшылап үйрөнүп алгыла жана турмушуңарда пайдалангыла. Андан кийинки биздин иш кагаздарыбыздын бири бул арыз. Арыз бул мекеменин жетекчисинин дарегине өтүнүч, кайрылуу маселелери менен жазылган иш кагаздары. Арыздын негизги маалымат даректерине төмөнкүлөр кирет. Биринчиси, арыз кайсы мекемеге багытталды, жетекчинин кызматы жана аты жөнү жазылат, жетекчинин аты жана атасынын аты кыскартылат, фамилиясы толук көрсөтүлүп, алып барыш жөндөмөгө келтирилет. Мисалы, доцент А.Т. Убукеевага жетекчинин аты жөнүнөн мурда мырза, айым сыяктуу урматтоо сөздөрүн же илимий наамын көрсөткөн доцент, профессор, академик деген сөздөрдү пайдаланууга болот. Арыздануучунун жашаган жери же кызматы, аты жөнү көрсөтүлүп, фамилия чыгыш жөнөмөсүндө
айтылат. Мисалы, ага окутуучусу Б.К. Адыловадан деп кетет. Экинчиси, иш кагаздын аталышы баштамга менен жазылат. Үчүнчүсү текст кетет. Абзац менен башталып, кайрылуунун мазмуну көрсөтүлүп, кыска жана так жазылат. Төртүнчүсү болсо, арызга зарыл болгон иш кагаздар тиркелет. Тиркемелерге түрдүү күбөлүк, аттестат, маалымат, түшүнүк каттардын жана башка керектүү иш кагаздарынын көчүрмөлөрү кирет. Бешинчиси, арыздануучунун аты жөнү. Алтынчысы, арыздануучунун колу. Жетинчиси, арыз жазылган күнү, айы, жылы 6 цифра менен же сөз менен көрсөтүлөт. Мисалы, 05-03-10 же 2010-жылдын 25-марты. Сегизинчиси, арызда арыздын мазмунуна ылайык кызматкерлердин тиешелүү визасы болушу керек. Тогузунчусу, арыздын индекси болуш керек, ал атайын журналда катталат жана аткаруу контролуна коюлат. Түшүнүк кат. Кызматтык ишмердикке байланышкан ар кандай кырдаалдарды түшүндүрүү үчүн кызматкерлер тарабынан мекеменин жетекчисине жазылган иш кагазы. Бул иш кагазда эмгек тартибинин бузулушунун себептери, жеке менчиктер, кызматтык милдетке жоопкерсиздик мамилелер, ишке кечигип келүү, себепсиз ишке келбей калуу, тапшырмаларды өз убагында аткарбоо сыяктуу. Түшүнүк каттын маалым даректери: биринчиси, мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы, аты жөнү болот. Экинчиси, түшүнүк кат жазуучунун кызматы, аты жөнү жазылат дагы. Үчүнчүсү, иш кагаздын аталышы. Төртүнчүсү, текст кетет. Анан бешинчиге тиркеме, зарыл учурда тиркеме болот. Алтынчысы, кол коюлат дагы. Жетинчиси, түшүнүк кат жазуучунун аты жөнү берилип, сегизинчиси, жазган күнү, айы, жылы белгиленет. Тил кат. Тил кат мекемелерден, жеке уюмдардан акча каражаттардын же материалдык баалуулуктарды алууда, ошондой эле кандайдыр бир кырдаалдарда кеңири колдонулуучу иш кагаздары. Тил катта акчанын суммасы цифра менен көрсөтүлүп, кашаанын ичине сөз менен көрсөтүлөт. Тил кат эркин формада, таза, так оңдолбой жазылуусу зарыл. Эгерде иш кагазында оңдоого жол берилсе, анда бул иш кагазы өзүнүн расмийлүүлүгүн жоготот. Тил катта күбөлөр көрсөтүлсө, өздөрүнүн кол коюулары менен иш кагазды тастыкташат жана расмий жактан нотариалдык кеңседе күбөлөндүрүлүшү керек. Тил каттын маалымат даректери кайсылар? Биринчиси, иш кагаздын аталышы. Экинчиси, текст кетет. Тил кат берүүчүнүн аты жөнү, акча материалдык баалуулук берүүчүнүн аты жөнү, буюмдун азыркы абалы. Үчүнчүсү, тил кат жазылган күн. Төртүнчүсү, тил кат берүүчүнүн аты жөнү. Расмий иш кагаздарынан коммюнике. Коммюнике дегенди көбүбүз жакшы биле бербейбиз. Бул латын тилинен өткөр берүү деген түшүнүктү билдирет. Мамлекеттик жогорку бийлик органдарынын, тышкы байланыштар органдарынын, ар кыл мамлекеттердин же эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн мамлекеттер аралык мамилелердин кайсы бир тармагындагы абал сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү же жыйынтыктары жүрүп жаткан согуштук аракеттер жөнүндө расмий билдирүүлөр болуп эсептелинет. Дагы кошумча маалымат бул жерде слайдда турат. Аны слайдты токтотуп көрүп толук маалымат алсаңар болот. Меморандум. Бул латын тилинен кирген, эстөө керек дегенди билдирет. Эл аралык маселелердин фактылык маңызы кеңири баяндалган, тигил же бул жагдайларга талдоо берилген, мамлекеттин позициясынын негиздерин чагылдырган дипломаттык документ болуп эсептелинет. Көбүнчө эл аралык келишимдердин түрү. Ошондой эле соодада дагы бар. Бул бир нерсени эскерткен кат болуп эсептелинет. Билдирүү каты, кызмат маалыматы деген сыяктуу. Кийинки расмий иш кагазы бул конвенция. Бул дагы латын тилинен алынган, макулдашуу деген түшүндүрөт. Эл аралык укук субъектилеринин ортосундагы келишимдердин бир түрү. Анда мамлекеттердин жана эл аралык укуктук башка субъектилеринин саясий, экономикалык, юридикалык, экологиялык, аскердик, гуманитардык, ошондой эле деңиз, аба, космос тармактарындагы укуктар менен милдеттер катталат. Конвенция укуктук жарыя мүнөздөгү документ катары 19-кылымда пайда болуп, алгач саясий же конституциялык милдетти аткарган. Нота. Латын тилинен кирген, колгат. Кат деген түшүндүрөт. Кеңири колдонулуучу жазуу жүзүндөгү дипломатиялык актылардын бир түрү. Дипломатиялык кат алмашуу документи болуп эсептелинет. Декларация.
Бул француз тилинен кирген. Билдирүү дегенди түшүндүрөт. Конституциялык укуктагы тиешелүү мамлекеттин тагдыры үчүн өзгөчө зарыл маани берүү менен салтанаттуу мүнөз күтүү максатын көздөгөн саясий юридикалык актынын аталышы. Мисалы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларациясы. Мына ушул кептин стилдери биригип келип туруп, бул биздин кыргыз тилиндеги кеп маданиятын түзөт да балдар. Кеп маданияты деген эмне? Бул сүйлөшүүнүн, жаза билүүнүн негиздерин, сапаттарын, теориялык жагдайларын, категориялык талаптарын, нормаларын объективдүү тарыхый көз караш боюнча тигил же булдоордо жашаган коомдун кебинин ал акыбалын изилдеген филологиялык илимдин бир бөлүгү болуп эсептелинет. Сүйлөшүүнүн коммуникативдик сапаттарына анын тууралыгы, тазалыгы, түшүнүктүүлүгү, образдуулугу, адептүүлүгү, орундуулугу, таасирдүүлүгү кирет. Демек, кеп маданияты бул адамдардын сүйлөшүү маданиятын, адеп ахлагын, ички жан дүйнөсүн өнүктүрүү максатын көздөйт. Бүгүнкү кептин стилдери боюнча видео сабагыбыз бул силерге абдан так, толук маалымат берди деп ишенемин. Анда эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта тургула.